Ар бир нерсенин башы бар жана аягы бар. Бул улуу урматтуу жаратуучунун улуу мыйзамдарынын бири. Башталышы бар, аягы бар. Башат жана түгөтүү. Башталыш менен аяктын ортосу өмүр. Мына ушул аягы жөнүндө сүйлөшүп көрөлү. Бизде жөнөкөй эле өлүм деп коет. Өлүм деген эмне? Өтө бир коркунучтуу, өтө бир зээнди кейиткен, өтө бир адамдар кача турган, титиреп калтырак басып кала турган кубулушпу? Же бул бизди 24 саат бою курчап турган проблемалардан кутулуубу? Ким билет? Өлүм эмне? Менимче өлүм ар бир башка келүүчү мыйзам. Ар бир жан сезе турган учур. Мунугу жашоонун бүтүшү. Бүтөт бул жашоо. Бул жашоо бүтөт. Мына ушул бүтүшү, мунугу жашоонун бүтүшү өлүм. Өлүмдөн ары жаңы башта, жаңы башка, жаңы жашоо башталат. Биз өлүмдөн эмнеге коркобуз? Өлүм учурунда жан берүүдөн коркобузбу же өлүмдөн кийинки жашоодон коркобузбу? Биз дегеле өлүмдөн кийинки жашоо жөнүндө ойлондукпу? Ким ойлонду? Өлгөндөн кийин эмне болорун? Менимче көпчүлүк ойлонбойт. Өлгөндөн кийин көмгөндү көргөнбүз да, көрдө жатат, топуракка чирип жок болду деп ойлойбуз. Балким. Бирок сурасаң айтат, эми аркы дүйнөдө. Бирок өзү ишенбейт ушуга. Ишенсе, мындай жашамак эмес. Аркы дүйнөдө өлгөндөн кийин кайра тирилип боло турган келечектеги жашоонун барлыгына ишенсе, адам бүгүнкүдөй жашамак эмес. Өзгөчө биз ар бир көзирмемизди баасыз эсептемекпиз. Ар бир көзирмемди акыреттеги жашоо үчүн сарптаганы эч нерсени аябамак эмеспиз. Колубуздагынын баарын акырет үчүн сарптамакпыз. Тилекке каршы. Билебиз, өлүм, күрөк, топурак, кепин бизди күтүп турганын. Бирок ал жөнүндө ойлобогонубуз үчүн даяр эмеспиз.